Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Коомду азыр элелик сахнадагы Кыргызстандын аброю кеңири талкууланууда жана мисал катары Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Нур-Султан менен Москвага барганы. Анын артынан ошол эле Москвага дароо президент милдетин аткаруучунун кеңешчиси мурдагы Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун жөнөгөнү келтирилүүдө. Эксперттердин пикиринде бул визиттер жыйынтыксыз аяктаган. Орусияда бизге эң жакын болгон өнөктөш Орусияда бизге сүйлөшпөй жатса, эң төгөлөктө жакын болуп аткан биздеги 4 мамлекет да биз менен Орто Азиялык мамлекет да тилеси уп турса, Батышты айтпай эле коелу. Кытай бизге сүйлөшпөй жатса, ошолордун баарысы күнөөлүү биз туура кылып атабыз деген туура эмес. Ошолордун баарысы биз менен сүйлөшкөндөн оолактап убакыт кандай белгисиз убакыт айтканда жок конкреттүү кандай кайсы кезде сүйлөшөбүз деп. Кайсы чет мамлекеттин жетекчилери сизди барктап кабыл алышы үчүн сиздин мамлекет өзүн-өзү бага алыш керек. Сиз чет мамлекеттерге негизинен акчалай же башка жардам сурап гана барсаңыз, алар сизди кадырлабайт жана кайсы бир жагыңыз жакпай калса, жардам берүүнү токтотот. Ошол эле учурда Кыргызстандын азыркы абалы өзгөчө. Революция учурунда бардык мыйзам эрежелерди сактап кармоо мүмкүн эмес. Революция болуп аткандан кийин башка мамлекеттер биринчи этапта мындай айтканда бир наблюдательный позиция кармайт, сразу эле баары эч кимге албетте кучактап калбайт. Булар кайсы жол менен кете турган, мисалы бийлик, демократия же мындай тигиндей ошонун баарын талдагандан кийин 1-2 ай өткөндөн кийин анан дипломатиялык карым-катнаштар түзүлө баштайт. 5-жыл ошондогон, 10-жыл эле ошондо, эми 20-жыл мен өзгөчө жылды айткым деле келбейт, айтпаймын. Ошондой эле нукта кетет. Аны менен катар азыркы Кыргызстандагы коомдук пикир дагы түз эмес. Элдин кеңири катмарлары кыргыздар баарынан кыйын, биз илгертен баарын жеңип келгенбиз, эч кимдин акылы бизге кереги жок деген жакка бурула баштаган. Андай маанайды эл менен коомго кээ бир мурдагы жетекчилер ачык эле таңуулаган жана конституцияга дагы кошумча киргизип, кыргыз мыйзамдары эл алык конвенциялардан өйдө деп жаздырган. Үстүккө Восток өлкөнүн тышкы саясаты чыныгы көп багыттуу боло алган эмес. Аны дагы мурдагы жетекчилер бир гана дөөлөткө карата буруп салган. Дүйнөнүн эч бир башка мамлекети менен болгон байланыштар эч кандай өзгөчөлүккө ээ болбогон. Айрым кошуна өлкөлөр менен мамиле жылый баштаганы менен президент Жээнбеков андай бузулган тышкы саясатты оңдой алган жок. Анткени бул өтө оор иш. Жана ушундай абалда 5-октябрда окуялар болуп жатат. Чет өлкөлүк эксперттер маселеге үстүртөн карап, абактан жаңы эле чыккан адам бийликтин туу чокусуна чыгып атат. Анысы аз келгенсип өлкөдөгү бардык бийликти колуна топтоп алды дейт. Бул чындык, бирок ошондой эле чындык Нельсон Мандела же Вацлав Гавел дагы түрмөдөн чыгып бийликке келген. Анткени менен эл алык коомчулук аларга мындай мамиле кылган эмес. Эмне үчүн бүгүнкү күндө бизди ушунчалык кооптуу карап атышат? Себеп дегенде биздин азыркы аракеттердин баардыгы тең, мисалы үчүн дүйнөлүк коомчулук аябай жакшы билет мындайлар каяка алып барарын. Саддам Хусейн же башка диктаторлор мына ошондой жолго кетип калбайбы булар деген негизде мындай кооптуу карап турат, кооптуу карап. Маселенин баары эле ушунда. Авал оор жана бир дагы мамлекет же чет өлкөлүк бир дагы абройлуу саясатчы кыргыз бийлигине келген баланчаны мен тааныйм. Ага ишенсе болот, мен кепил боло алам деп айта албайт. 2010-жылдагы революциядан кийин жана өзгөчө июндагы окуялардан кийин дүйнөлүк коомчулук ар башка донор конференцияларын өткөрүп, Кыргызстанга жардам топтогондой иштер азыр жок. Бул дагы чындык. Кыргызстандын кыйышпас достору жок болуп чыкты. Внешний фактор, он был бы, если бы на сегодняшний день... Сырткы таасир бар деп айта албайм. Анткени бир айдан бери бир дагы мамлекет Кыргызстандагы бийлик алмашууну кубаттаган жок. Премьер-министрдин андан да жогорку тепкичке чыкканы менен эч ким куттуктаган жок. Өзбек премьер-министри Жапаровду премьер болгону менен гана куттуктады. Биз дагы анын премьер болгонунан күмөн санабайбыз, депутаттар ошентип чечти. Бирок президенттин милдетин аткара баштаганы такыр башка. Для меня тоже не вызывает сомнений. Ну, депутаты так решили. А вот то, что он занял должность его президента... Мындай абалдан чыгуу оңой эмес. Ошондо саламаттаңыздар.